Урматтуу казак эли, бауырлар. Бир апта өткөнүнө карабастан көкпар боюнча сыноолор бүтпөй жатат. Айрым соц тармактарда көрүп атам, дагы эле провокаторлор ызучу көтөрүп, кыргыздар казакка бауыр эмес, тууган эмес, убагында Кенен Сарынын башын алгансыңар деген жана башка көп ыплас нерселерди айтып жатат. Қазақ деген тарихты қарасаң, қазақты қырғыз қаншама рет сатып кеткен сендер оларға доспыз деп құшағыңды ашасыңдар, сендер оларды сатып кете береді. Ана Кенесарыны сатып ұстап өлтірген сол хандарыңды дейді да. Ошол боюнча бир оюмду айтып кетер элем. Биринчиден, тарыхты көрсөңүздөр, бүт тарыхта кыргыз менен казак бири-бирине көмөк жардам берип жүргөн. Мисалы үчүн 16-кылымда Улуу Моголистан империясы казак хандыгын басып алалы, жок кылалы деген ойдо кол салганда, кыргыздын жетекчилери, кыргыздын аскерлери казак бир тууганга, казак бауырларга жардам берип, чогуу биз мындай сокку берип, Могол империянын султанын Абдылатифти утуп, аны туткунга алганбыз. Ошондой факты бар. Тарых боюнча кыргыз казак бир туугандар бири-бирибизге көмөк берип, улуу Жуңгар империясына кол салуусуна сокку берип, калмак аскерлер менен салгылашып, ойроттор менен ийме ийим биздин аскерлер сокку беришкен. Ошол үчүн бири-бирибизди сактап калганбыз. Ошол фактыларды дагы унутпаңыздар, кыргыз жана казак бир туугандарым. Эсиңизде бар болсо, абдан кыйын убакытта 16-жылы биздин эки эл Алаш партиясына биригип, Орус империясынын мобилизациясына каршы чыкканбыз. Анан күчтөр мындай тең эмес болуп калып, казактар да кыргыздар да Кытайга чогуу качканбыз. Ошол жактан дагы бири-бирибизге жардам кылганбыз. Андан тышкары Советтер Союзунун убагында 30-жылдары барыңыздар билесиздер, мындай чоң ачарчылык болгон. Анан ачарчылыктын эпицентры эки жерде болгон. Украина жана Казакстан. Казакстанда бул Голощёкинский голодомор деп аталган. Ошондо 100 миңдеген казак бауырларыбыз Кыргызстанга келип, биз аларды кыргыз эли тууган катары кабыл алып, тууган катары жардам берип, үйүбүздү берип, тамагыбызды берип, кадимкидей өзүнүн эң жакын туугандардай болуп кабыл алып, сактап калганбыз. Ошондо биздин бабабыз, мына артында эстелиги турат, бул Жусуп Абдырахманов бабабыз өзүнүн башын сайган, өмүрүн сайган ошондо. Анткени центрден мындай буйрук келген. Казактарга жардам бербегиле, казактарды кабыл албагыла. Ага карабастан, жок, бул биздин туугандар, биздин бауырлар. Ошон үчүн сактап калалы деп, центрди укпай, ошондо казактарды кабыл алган. Анан 37-жылы аны ошол үчүн атып койгон, расстрел менен жок кылган да. Мына биздин бабабыз. Абдырахманов Жусуп. Жаңы тарыхта дагы ар дайым казактар кыргызга жардам берип, кыргыздар казактарга жардам берип турган. Пандемия убагында чек аранын баары жабылып, мындай тамагаш жактан ачарчылык болуп калат дегенде, казактар бизге ун дагы алып берген, май дагы жиберген, көптөгөн, эсиңизде бар болсо, атайын жардамын, көмөгүн жасаган. Кантар убагында тилекке каршы дагы кандайдыр бир сөз болуп, мына Кыргызстандан 20 миң террорист келди, ошолор ызычуу чыгарды деген сөзгө карабастан, казак тарабы кыргыздардан жардам сураганда биз жардам бердик. 150 биздин аскер Казакстанга барып, Алматадан ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 деген объекттерин коргоо кылган.
ошондо криминал ызы чуунун болуп атканда өзүнүн турмушуна коопсуздугуна карабай, кооптуулугуна карабай ошол жака барып жардам бергенбиз. Являемся миротворческими силами от воинского контингента Кыргызской Республики в рамках соглашения договора о коллективной безопасности. Наша цель – прибытие братский народ в Республику Казахстан, охранять и оборонять важных государственных и военных объектов. В данное время наша задача – охранять теплоэлектроцентраль 2. Мен эмнени айтып кетейин дедим элем. Эгерде ушундай бүт тарых жолунда кыргыз, казак эли бири-бирине жардам бербегенде биз калк, улут жана мамлекет катары калмак эмеспиз. Мына караңызчы, Жуңгар жөнүндө сөз кылдык. Улуу чоң Жуңгар империясы бар болчу. Азыр Жуңгар деген мамлекет да жок, улут дагы жок. Жөн эле жок болуп кетишти. Биздин туугандарыбыз бир тууган уйгур калкы абдан маданияттуу, тарыхы узак, жалаң медицина, маданият жактан эң мындай белгилүү чыган жигиттер чыккан калкта азыр өзүнүн мамлекети жок. Тилекке каршы айрым мамлекеттерде өзүнүн тили менен сүйлөй албайт. Бул чоң трагедия. Курд деген улут бар, 40 миллион, дүйнө боюнча 40 миллиондук калк, өзүнүн мамлекети жок, өзүнүн валютасы жок, чегарасы жок. Ошондой болгон бир кандайдыр бир чоң трагедия. Көрдүңүзбү? Биз болсо бири-бирибизге, казактар, кыргыздар бири-бирибизге жардам берип атып, бири-бирибизди сактап калдык. Кичекей калк болсок дагы ушул жардамдын артынан сактап калдык. Анан айтып кетерим, мына мисалы үчүн Европада Франция менен Германия тарых боюнча бири-бири менен согушкан, салгылашкан улут болчу. Абдан көп согуштар болчу. Акыркысын карап көрсөк, мисалы үчүн 1805-7 жылдары Наполеон Пруссияны басып алып, толук Германияны басып алган. А 1940 жылы Гитлер Францияны басып алган. Ошентип бири-бирин басып алып, бири-бирин ушинтип согушуп жүргөн эки улут болчу. Азыр караңыздар, эки мамлекеттин арасында чегара жок. Мына бир неме турат, көчө турат, ар жагы Франция, бул жагы Германия. Эч кандай жанагындай колючий проволока жок, таможня жок, погранслужба деген жок. Бири-бирин мындай азыр жакын коңшу бир тууган калк бойдон көрөт да. Анан Европа чемпионатында футбол боюнча Франция Германияны утуп алса, же Германия Францияны утуп алса, сиз угуп көрдүңүзбү? Бир да жолу мына немистер мына силер Наполеондуңар бизди басып алган, же француздар мына силердин Гитлериңер бизди басып алган деген бир сөз айтышпайт. Ооба, фанаттар бири-бири менен мушташат, бири-бири менен салгылашат, бири-бири менен мындай рукопашныйга чейин барат, бирок спорт аянтчасында калат. Эч ким саясий талаага өткөрбөй, соц тармактарда бири-бирин сындашпайт. Француздар душман же немистер душман деп. Мына акыркы чемпионат, Европа чемпионатында Испания менен Германия ойногон. Анан Испаниянын оюнчусу Марк Кукурелия деген өзүнүн штрафной линиясында кол менен ойноп койду, бирок калыстар адилетсиздик кылып пенальти бербей койду. Анан Германия утулуп калды. Ошондо сиз бир сөз уктуңузбу? Немистер мына Испаниянын аскерлери өз убагында биздин бир Фридрих Великийди өлтүрүп салышты, ошон үчүн булар душман. Испан элинин баары душман. Эч качан немистерге дос болбойт деген сөз уктуңузбу? Бирөө да айткан жок. Анткени ушундай маданиятынын деңгээли. Биз дагы ошол жака барышыбыз керек. Мен айтып кетерим, азыр тилекке каршы абдан көп провокациялар, абдан көп кыргыз, казак, өзбектөр биригип атат деген идеяга каршылар чыккандар көп болуп атат. Дагы эле кээ бир мамлекеттер башка мамлекеттерди басып алабыз, тилин жок кылабыз, улут катары жок кылабыз деген тилектерди ишке ашырайын деп атышат. Ушундай кыйын убакытта, дүйнөлүк турбулентность убакытта мен ойлойм, биздин элдерибиз, түрк элдерибиз, казактар, кыргыздар, өзбектөр эң биринчи, анткени биз коңшубуз. Ошондой шарттарда, ушундай учурларда биз биригишибиз керек. Бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Анан ушундай провокацияларга алдыртпай, ырыс алды ынтымакты башына коюп,
ушундай спорттон чыккан кандайдыр бир мелдештердин баарын спорт аянтчада калтырып саясатташтырбаш керек да. Анткени дүйнөлүк көчмөндөр оюнун идеясы ошол болчу. Түрк эли өзүнүн када салты менен, оюндары менен, адеп аклагы менен, бири бирибизге болгон мамилеси менен биригиш керек деген идея болчу. Эми душмандар, провокаторлор ошол идеяны жарып, ортобузга от таштап, бири бирибизди мындай кагыштырып койгонго аракеттерин жасап атат. Урматтуу бауырларым, урматтуу казак кыргыз элдерим, ушундай провокацияларга барбайлык. Эң жакын туугандар бул казак эли, өзбек эли. Кыргыз, казак, өзбек бир тууган. Ошол идеяны алып туралык. Өзбек, казак, кыргыз бир тууган. Биз бирикпесек, бири бирибизге жардам бербесек, жанагындай принцип бар эмес беле, разделяй и властвуй деген. Ошондой принцип менен биздин баарыбызды жок кылат. Ошон үчүн мен ойлойм, биз алгачкы эң биринчи идеябыз бул ынтымак болуш керек. Бири-бирибизге жардам болуш керек. Биздин атайын кызматкерлер ушундай эгерде провокация, атайын ортобузга от салып, жарган, жанагындай отко май тамызып аткан адамдарга чара көрүш керек. Анткени бунун баары жасалган, мен айткандай эле, провокаторлордун ою. Биз бөлүнүп кетелик, биз күчтүү болбойлук, эгемендүү болбойлук, тилибиз жок болуп кетсин, маңкурт болуп кетелик. Кандайдыр бир чоң империялар бизди басып алсын деген ушундай бир кандайдыр бир тапшырма менен иштеп атат дегенге мен ошондой ой салып атам да. Урматтуу элдерим, кыргыз, казак, өзбек бир туугандар, дагы бир жолу айтып кетейин, бири-бирибизге жардам берип, кастык тилин токтотуп, келечекте дагы чогуу болгон көп долбоорлорубуз бар. Экономикадан бар, маданияттан бар, саясий жагынан бар. Ошолорго бири-бирибизге жардам берип, соц тармактардагы бүт баарын кастык тилди, бири-бирибизге сындоолорду, ызычуулордун баарын токтотолу. Чоң сураныч. Казак, кыргыз, өзбек бир тууган. Кыргыз, казак бир тууган.